Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кыйын ток-шоусу өз ишин баштайт. Айтып кетүүчү жагдай, ушу кыйын долбоордун алкагында биз 7 областтардан айымдарды ушу Бишкекке чакырып, тренинг өткөрүп, анан ушу тренингден улам ушу натыйжасы азыркы ушу ток-шоу болот. Биздин ушу ток-шоуга Баткен областынан сулуу айым, мындан тышкары аябай акылдуу айым келип жатат. Чынар Сатарова, Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Талайгүл Токтокунова, биздин модератор. Саламатсызбы? Эң негизги ушу тренингдин алкагында биз ушу лидерлик сапаттар, айымдарда болгон лидерлик сапаттарын калыптандыруу жана ошого көмөк көрсөтүү болуп эсептелет ушу кыйын долбоордун алкагында. Негизи биз аябай кубанычтабыз, сиз ушу Баткенден бери келип, өзүңөр кылып аткан ишиңерди ушу биздин студиядан, биздин аудиторияга айтып бергениңер үчүн. Мен ойлойм, биздин эфир бүгүн кызыктуу болот, анткени биз мындай эң бизге керектүү теманы алдык да. Бул биздин балдарыбыздын келечеги жана ушу балдарыбыздын келечеги эмнеден түзүлөт, эмнеден түптөлөт, бул билимден. Биздин тема да ушуга ылайык. Биздин тема ушу билим Баткенден башталат деп айтып койдук, бирок чын эле билим ардык аймактардан башталат. Анан айтып коелу, ушу билим Баткенден башталат деп. Эгерде дагы башка ыкмалар болсо, башка региондордо ушундай ыкмалар ишке ашырылып аткан болсо, анда биз да ушу кыйын долбоордун алкагында чыгарганга аракет кылабыз. Азырынча ушу билим ушу Баткенде кандай ыкмалар менен уникалдуу ыкма деп атасыңар, ошо боюнча да айтып кетсеңер. Негизи сиз өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз үчүн да кичине айтып кетсеңиз болот. Эмесе баштайлы. Ооба, биз Баткен облусунда 3 жылдан бери ушул региондорду өнүктүрүү жылдардын алкагында уникалдуу, эффективдүү, системалуу болгондо дагы абдан натыйжалуу иштерди жүргүздүк. Эми негизинен бул облусубуздун өнүгүүсүнүн мындай бир эң приоритеттүү багыты катары биз ушул билим берүүгө басым жасадык. Региондорду өнүктүрүүнүн бирме бир маанилүү кадамдары бул сиз айткандай ушул биздин келечегибиз болгон балдарыбызга татыктуу жана сапаттуу билим берүү болуп эсептелет. Ошондуктан биз биринчи ушул региондорду өнүктүрүү жылы деп 3 жыл алдың эле 2017-жылы ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн буйругу менен ушу жарандардын билим алууга болгон укугун коргоо жана ошол облустун билим берүү системасынын ишин координациялоо боюнча облустук координациялоо кеңеш түздүк биринчи. Ошол координациялык кеңештин чечимдери менен облусубузда бир нече инновациялык ыкмаларды, методдорду киргизүү боюнча чечим чыгардык. Бул ошол чечимдер, ыкмаларды айтып кетейин. Бул энелер мектеби деген. Энелер мектеби деген бул ата-энелердин балдарынын тарбиясына мындай жоопкерчилигин көтөрүү максатында, ошондой эле ата-энелердин педагогикалык маданиятын көтөрүү максатында. Ушундай энелер мектеби деген уникалдуу методика, мен ушуга бүгүн басым жасап көбүрөөк айтып берем. Андан башка биз жаш мугалимдер мектеби деген программаны киргиздик. Бул ошол биздин мугалимдердин кесипкөйлүк даражасын көтөрүү максатында. Ошондой эле акыл эмгегинин маданияты деген сабагын балдар үчүн киргиздик. Бул дагы уникалдуу. Это культура умственного мышления, да. Бул деген ушул балдардын окууга болгон жөндөмүн, ошондой эле окууга болгон кызыгуусун арттыра турган сабактар, да, методикалар. Ушундай жана башка мындай инновациялык ыкмаларды жана информациялык технологияларды колдондук. Мен аларга токтобойм. Негизи мен ушу бүгүнкү эң алгачкы баштаган методикаларга токтоюн деп атам. Ушул энелер мектеби дегенге токтосом, энелер мектеби деген программа бул бул китебин азыр айтып берем. Бул ушу китеп менен иштеп атасыңар. Да, энелер мектеби деген программанын автору
Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн номер 3 гимназиянын директору. Бул Кыргыз Республикасынын азыр эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Маматкулович Мадаминов. Бул киши 25 жылдан бери эксперимент катары ушул программаларды өзү негиздеп, өзү түздөп, ушул бир нече программаларды алар боюнча колдонмо, жоболорун жазып, программаларын жазып, китептерин чыгарган. Ушул китептердин негизинде мына ушул программалар кетип атат да. Мен азыр биринчи ушул агайдын мектеби жөнүндө айтып кетсем, эмне үчүн ал 20-25 жыл ушундай эксперименттин натыйжаларын айтып кетсем. Мектеби кичинекей эле, чоң эмес. Где-то 270-300гө жакын окуучулары бар, бирок мына 25 жылдан бери ушул методикаларды ал өзү эксперимент кылгандын натыйжасында 20 жылдан бери анын бүтүрүүчүлөрү жылда 24-25 бүтүрүүчүлөрү болот. 99% бюджеттик бөлүмдөргө өтөт өз күчү менен. Даже биз быйыл 20 жылдан бери ошол мектептин бүтүрүүчүлөрү 99 бюджеттик бөлүмдөргө өтөт. Азыр кайсы университеттер мен азыр айтып кетем, потому что бул чет өлкөлөр да бар. Биз быйыл даже аны 100 деп атабыз, 150 деп атабыз, потому что бул деген бүтүрүүчүлөр ушу бюджеттик 2-3 жогорку окуу жайларга өтүп калат да. Аны эгерде санаса даже 150 десе да болот да, мындай калып. 1%, 2% контракт деген ал окуучулар контрактты бюджети жок, ал тандаган кесибинде бюджети жок. Мисалы стоматология факультети да, мисалы медакадемияда. Ошондуктан, то есть биз бул аябай мындай жогорку көрсөткүч. Экинчи момент айтып кетейин. Андан башка бул агайдын вот эмелерин айтып кетейин. Олимпиадалар боюнча айтып кетсек. Азыр мен как раз Талайгүл айымга айтып аткан мектебинде кичинекей эле мектеп, типовой эмес, зданиясы бул бир качан убакта айыл өкмөттүн бир мекемеси болуп турган. Анан бирок сырты, там ичи вот чындыгында бул начар абалда, бирок ушул бир эле лестничный площадкасы бар, 2 этаждуу здание. Биринчи этаждан экинчи этажга чейин чыккычаңыз ушул эмеде дуалда дипломдор, грамоталар, республикалык олимпиадада, эл аралык олимпиадада биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү орун, биринчи орун эми элестетиңиздер. Бул мектеп Баткен облусунун Лейлек районунун эң алыскы. Лейлек районунун эң алыскы айыл өкмөтүндө. Чек арада турат. Баягы Максат деген айылды былтыр сентябрда баягы отагыш болуп баягындай болуп кетпедиби, резонансный? Ошол жердин жанында. Бул Тажикстандын чек арасынын жанындагы айылда. Эч кандай ал жерде инфраструктура, башка эми билесиздер да, айыл. Ошол жердеги балдар кызыктуусу, таң калыштуусу. Орусту көрбөгөн балдар орус тилинен республикалык олимпиадада биринчи орун алышат. Бир эле жыл эмес. Бир эле жыл болсо, балким ал кандайдыр ал өзүнчө гений бала төрөлдү деп айтабыз. Ошол стенада көргөнүңүздө бул жыл, 2 жыл, 3 жыл закономерно орус тилинен ошол жерде окуган окуучулар республикалык олимпиадада биринчи орун алышат. Ошол дипломдорду көрсөңүз, химиядан 2-нчи орун, тарыхтан 3-нчү орун, 1-нчи орун республикалык. То есть мен айткым келет, бул олимпиаданын республикалык, облустук олимпиадаларда жылда ушул мектептин окуучулары алдыңкы орундарды ээлейт. Эми башкасын айтып берейин. Бизде азыр облусубузда 78дей медициналык врачтар жетишпейт дейик. Ушул эле бир эле кичинекей мектептин бүтүрүүчүлөрү биздин Кыргыз мамлекеттик медициналык академияда 74 бюджеттик бөлүмдө окуптур. Анын кээ бирлери уже бүтүп иштеп атат. 1-6 курстан бери азыр окуп атышат. Бюджеттик бөлүмдө бир мектептен 74. Биз облус боюнча 78 азыр врачтарыбыз жетпейт. Бир мектебиз эгер ошолордун баарына биз бүтүп келсе, алар бир мектебиз ошонун баарын камсыз кылат дегендей бул чоң көрсөткүч. Андан башка дагы таң калыштуусу. Бул мектепте дагы мына Манас, Политех, бүт эле баягы кыйын университеттерди айтсак, Кыргызстан боюнча 100дөн ашык булардын бүтүрүүчүлөрү окуп атат, бүтүрүүчүлөрү бар. Дагы чет өлкөдө. Азыр мен как раз быйылкы жылдын саны менен айтып кетсем, 64
бүтүрүүчү, ушул мектептин бүтүрүүчүлөрү Англия, Япония, Турция, Америка, Россия эң мындай дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы жогорку окуу жайларда бюджеттик негизинде өзүнүн күчү менен окуп аткан окуучулар бар. Кыйынбы? Эми ошол мен буну эмне үчүн бул мектепти биринчи айтып атам, анан биздин вот ушундай натыйжаны берген методика бир мектепте, демек ал имеет место дегендей. Ошол методиканы ал илимий иши менен дагы далилдеп, практикалык жактан да далилдеп, ушул энелер мектебинин аркылуу, жаш мугалимдер мектебинин аркылуу, айым сабагы деп коебуз, акыл эмгеги маданиятын сабактардын аркылуу, ушундай бир өзгөчө методикалардын аркылуу ал ошол өзүнүн мектебинин билим сапатын көтөрдү. Эми буну көргөндөн кийин биз атайын ушул жанагы биз координациялык кеңеш түзүп, облустук администрациянын астында ошол кеңештин чечими менен облустун бардык билим берүү мекемелерине таратууну чечтик. 2017-жылы. 2017-жылы Баткен облусунун бала бакчадан баштап бардык мектептерде жана даже колледж, лицейлерге чейин киргиздик. Эми, конечно, киргиздик дегенибиз ар бир мындай этап менен, бирок биринчи жылы эле киргизе баштап 2018-жылы эле уже биз анын натыйжасын көрдүк. 2018-жылы Баткен облусунун олимпийсттери деп коек, республикада командный жыйынтык менен биринчи орунду албады. Койгулачы. Ошо бул мындай жөнөкөй айтып кетип атпайбы, киргиздик бул 17-жылда эле бул мындай жөнөкөй эле айткан сөз бул деген аябай чоң эмгек болду. Эмне үчүн ага чейин киргизбей, анан ушул 17-жылы кандайча сиздин күчүңүз менен, сиздин жардамыңыз менен ушул жеринде айтып койсоңуз, анткени абдан кызыктуу. Мен дагы сурай бератпайм, эмне ушунча 20 жыл методика болгон бир кичинекей мектепти эле чек арада, биз айтып атабыз, чек арада жашаган адамдар баарын таштап, үйлөрүн таштап кетип калып атат деп. А бул жакта кетмек турмак ушундай кандай уникалдуу мектеп болуп, кандай жетишкендиктер болуп атат да. Анан эмнеге мурда ал Баткен эми эли көп болгон менен кичинекей аймакта эми бирин-бири баары бир билет да, ошол методикага эмне үчүн мурун өтпөй жүргөн деп. Эми ар бир учурдун өзүнүн мезгили келсе керек. Бул агай чындыгында 25 жылдан бери бул жөнүндө өзүнүн экспериментин өткөрүп атып, бирок көп эле жерде ал айтып аткан, жүргүзүп аткан, энелер мектебинин зарылдыгы жөнүндө докладдарды окуп жүргөн, бирок колдоо болуп турган, өзүнүн саналаштары аркылуу, өзүнүн шакирттери аркылуу колдоо болгон, бирок мындай элге чыгарууда бул не болсо дагы баягы айтып атпаймынбы, өзүнүн убагы келсе керек. Мен деген ушул методиканы көргөндөн кийин эле, бул агайдын мектебин менен таанышкандан кийин эле, демек 25 жыл бул чоң көп убакыт да. Ошондуктан биз баягы жергиликтүү бийлик ушул методиканы колго алуу максатында чечим кабыл алдык да. Бул деген системалуу иштеш керек. Бул жөн эле ошол жерде мугалимдер бири-бирин үйрөтүп эле ал мектепте бар, бул мектепте жок дебей, буну системалуу бардык мектептерге. Анткени билесиздер да, эми жана сиздер айткандай, келечегибиз бул эртеңки азыркы окуп аткан балдарыбыз 10 жылдан кийин булар эң негизги эмгек күч болот. 20 жылдан кийин ошолор экономиканы көтөрүүчү күч болот. 30 жылдан кийин ушул балдарыбыз биздин саясатты жүргүзүүчүлөр болот да. Ошондуктан региондорду өнүктүрүүнүн бир алкагында деп атабыз. Вот как раз 18-жыл региондорду өнүктүрүү жыл болду. Ошого да байланыштуу болду. Кантип өнүктүрөбүз? Конечно, bizde ekonomika жагы бар, башка жактары бар, бирок бирден бир эң маанилүү багыттары бул билим берүү. Ошондуктан бул, конечно, көп билим берүү бул көпкө кийин бере турган, результатын бере турган тармак. Бул бүгүн эле мисалы бизнес кылсаң эртең эле налогдор түшө турган андай эмес да. Бул окута баштайсың, ал деген 10 жыл, 20 жылдан кийин берет. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, региондордун өнүктүрүүнүн жылынын алкагында бул эң биздин маанилүү кадамдарыбыз болду. Бирок ал 20 жылдан бери айтып эле келаткан. Анан ошону биз жайылта баштадык.
чоң эмгек бул эми жайылтканда деле бул ар бир район шаарда биз ошол коомчулукту билим берүүгө көңүл буруу максатында айыл өкмөттөрүнөн баштап графиги менен зам акимдер, бул билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, айыл өкмөттөр өздөрү баш болуп, ошол жердеги аялдар, аксакалдар, жаштар кеңештеринин мүчөлөрү, жергиликтүү айылдык кеңештердин депутаттары, активисттер, мугалимдер, ата энелер, ушунун баарыны график менен, мисалы Кадамжайды алсак, сентябрь бул, скажем, Халмион айыл өкмөтүдө, Орузбеков айыл өкмөтүдө октябрь, ушинтип атып, ар бир район шаарларда биз ушундай образовательный элге натыйжалар чыгып атат. Өткөрдүк. Мектепте, ар бир мектепте мугалимдер өздөрүнүн теориясын өткөрүп, өзүнчө мастер-класс бири-бирине болуп, ал өздөрүнүн программасы. Биз уюштуруу жагынан именно само механизм внедрения ушундай болуп башталды да. Анан эле мына биз дагы айтып кетейин, вот облуста ошол эмки жылы эле бизде олимпиада жакшы кетти. Анан 2019-жылы былтыры республикада алтын сертификат, алтын тамга саны менен биз Бишкек шаарынан келе экинчи орун болуп калдык. Былтыры бизде 8 алтын сертификат, 24 алтын тамга болгон. Быйыл 20-жылы дагы Бишкектен келе экинчи орун болуп калдык. Алтын сертификатыбыз 6. Да, бул эгерде бир эле жыл болсо, бул ката мындай бир кандайдыр болуп калды десек болот. А вот 2-3 жылдан бери и олимпиадалар боюнча, и алтын сертификаттар, и ОРТлар боюнча, ОРТнын орточо балдары боюнча бизде мындай Баткен облусунда өсүп келатат. Ушулар боюнча стабилдүү өзгөрүү, алдыга жакшыруу жагы кетип атат да. Бул деген закономерность уже. Мен азыр мазмунун көрдүм да, сонун экен. Анын ичинде мындай билим берүү гана эмес, билим берүү ушу системалык ыкманын ичинде тарбия да жүрөт. Маданият да кириптир да. Тарбия боюнча бир нече бөлүк бар экен, азыр карап кеттим. Анан эме да бар экен. Маданият үнү, маданият тили деп туруп, ага да бир нече бөлүктөр өтүп кеттир да. Кичинекей момундай бир китептин ичинде ушунча сонун нерселер камтылган да. Ушу мазмуну боюнча да кичине мындай айтып кетсеңиз, ыкмасы эмнеде? Ушу биздин көрүүчүлөр да сурайт болуш керек. Айттыңар, жакшы экен, сонун экен. Кандай ушуга натыйжага кандай жеттиңер депчи, ушу ыкманы кандай колдондуңар? Мазмунун ичинде көрүп атпайсызбы? Азыр деген чоң проблема бул мектептегилер, мугалимдер, ата энелер күнөөлүү дейт, ата энелер болсо мугалимдер күнөөлүү дейт. Анан могу мазмунунда именно ошо ата энелер сиз айтып кеткендей кандай кылыш керек? Ата энелердин сүйүүсү болгон ушул балдарга мен ушу тарбия берейин, окутайын деген мазмундары бар экен да, ушул чындыгында мазмуну боюнча. Бул программаны өзү изилдеп, илимий изилдөөнүн негизинде далилдер менен программаны жазып чыккан. Анан аны практикада ишке ашырып, бул ошо энелер мектеби боюнча дагы жана мен айтып кеткен жаш мугалимдер, айым сабактары боюнча бардыгында программа китептер чыккан. Мен бүгүн ушул энелер мектебинин китебин алып келдим, мына ата энелер сиздер үчүн деген. Ушул китептин негизинде бул эмнеде? Энелер мектеби бул 60 сааттык программа ата эне үчүн, мисалы сиз үчүн. Мугалимдер ушул программанын негизинде класс жетекчиси сабак өтөт. 60 сааттык деген бул бир айда бир жолудан 10 айда 10 жолу ата эне ушул сабакка келип берет. Класс жетекчиси өткөрөт. Анан келеби? Келет. Да. Бул боюнча мен азыр айтып кетем, бизде азыр мисалы областта бул абдан жакшы жайылгандыктан бул чогулуш эмес. Ата энелер өздөрү суранып келишет. Бир айда бир жолу эмес да көбүрөөк өткөрөлү деп, потому что программанын мазмуну аябай маанилүү. Программасы ушундай түзүлгөн, мисалы 1-класстан 11-класска чейин баланын жашына жараша түзүлгөн. Мисалы 1-3 класска, 4-6 класска, 7 старший класстарга өзүнчө программа түзүлгөн. Ар бир программада өзүнүн темалары бар. Ал темалары ушул ата энени кантип баланы туура тарбиялоо методдору, тарбиялоо принциптери. Үй шартында кандай климатты түзүү, кантип баланы окууга кызыктыруу,
Эми азыр чындыгында айтыш керек, заманыбыз абдан жакшы. Особенно сиздерде Бишкекте шартыңыздар бала үчүн, ата эне үчүн окутам дегенде бар, бирок бала окугусу келбейт. Ата энеси бүт шарттарды түзүп койгон, бирок баланын кызыгуусу жок. Ата энелер аябай көп айтышат. А эмнеде ошонун баарын психологический жактан бул киши, автор өзү ошолорду иштеп чыгып, эми конечно бул мировой опыттардан алган. Ал өзү да Финляндияга барып келген, билесиздер, азыр Финляндия алдыңкы 10 первый десятка деп коет, билим деңгээли боюнча турат да. Бул ошондой ыкмалардын баарыны мындай бир программага камтыган да. Ал жерде физиологиялык, психологиялык өзгөчөлүктөрү балдардын жашына жараша. Ошондой эле балдардын мисалы үйдө шарты кандай болуш керек балага. Агайдын биз уже баягы элдин арасында көп өткөргөндүктөн, мисалы биз азыр элибизге айтабыз, үйүңөрдүн евро ремонт эмес, үйүңөрдүн библиотекасы барына көңүл бургула. Бул киши Гапир Маматкуловдун өзүнүн бир сөзү бар. Эгер үйдө аз дегенде 300 китеби болбосо, үйдүк библиотека бул үй бүлө жакыр деп эсептеш керек. А бизде кандай азыр мына да негизи эле бүт жаңы технологиядагы акыркы техниканы үйгө алабыз да, кымбат евро ремонт деп коет эми биздин Баткенде модно бул. Ошондой евро ремонт, эң кымбат паластар, занавескалар жок. Үйүңдө эгерде 300 китебиң жок болсо, анда сен жакыр үй бүлө деп эсептейсиң, несмотря на все этот шик. Вот ошондой жактарын, анан бул кишинин маданияттуулугу жагы, ушу энелердин өзүнүн маданиятын көтөрүү максатында дагы бир нече мындай сабактар бар да. Бул энелердин өзүнүн китеп окууга кызыктыруу, окууну өзүнүн. Мен өзүм айтайын, ошол айылга барганда, ошол энелерди жыйныңыздар, сиздерге ошо келеби дедиңиз го азыр. Мен деле ошо ишенбедим да, кантип эле ошо сабакка келсин, аз кегенсип балдар окуйт, ошо ата энелер келеби деп келет. Ошол ата энелер менен да, в основном апалар менен. Анткени бул кишинин эмне үчүн энелер мектеби деп атат? Энелердин негизи балага салымы, анын өсүүсүнө, тарбиясына эң көбүрөөк. Эненин жакшы сапаттары көбүрөөк балага өтөт. Ошондуктан буга абдан бул эми азыр убакыт балким аздыр, аябай далили, аябай көп да. Именно эмне үчүн энелер мектеби, эмне үчүн ата энелер эмес, а именно упор энелер үчүн. Ошол жерге барып, эми энелерди шыкыргылачы бир көрөйүн, айылдагылар кантип окуп атат. Потому что бул ар айда 1 саатка келет, 2 саатка келет, и ошентип атып 10 айда 10 сабакты өтүп, акырында ошо энелер экзамен тапшырышат. Бул жөн эле эмес, бул мектепти бүт энелер мектебине сөзсүз жылдан жылга экзамен тапшырышат. Мыкты эне, мыкты үй бүлө деген конкурстарды өткөрүшөт. Бул абдан кызыктуу. Бул деген мектеп менен ата энелердин байланышын тыгыздайт, бекемдейт. Анан ошолор чакырып, анан мен да ошо энелерди көрөйүнчү, айылдагы энелерди деп сүйлөшсөм, чындыгында айтайын, аябай таң калдым. Ушунчалык ораторлук чеберчилигини аябай өсүптүр. Потому что ал айылдагы кожокейлер, үйдөгү эле кожокейлер китеп окуй баштады. Алар кызыга баштады, эрудициясы аябай. Алардын түшүнүгү, аң сезими, маданияттуулугу абдан өзгөрүптүр. Бул программа менен үй бүлөлүк институт дагы аябай мындай бекемдейт экен да. Анткени ошол үй бүлөлүк маданият, ымала, ата эненин бири-бирине мамилеси боюнча дагы. Мисалы вот бир эле эмен айтып коеюн, сөзсүз ал ошо энелерди келгенде, эми жаш келиндер көбүнчө болот да. Ошолорго айтат экен да, балаңардын алдында атаңарды аябай мындай даңазалагыла, анын значимостун көтөргүлө. Ой, атаңар келатат, колуна суу куйгула, атаңар келатат, төшөктү салгыла, атаңар келатат, атаң баштасын биринчи тамакты. Бул деген биздин байыркыдан келген кыргыз менталитетибиздин маданияты да. Бизде акыркы жылдары эми эмансипация дейбиз, башка дейбиз, миграция дейбиз, үй бүлөлүк мындай институт баалуулугу болбой эле калган да. Ар эми көр турмуштун окаттын аркасынан.
а вот ошолордун баарына и даже вот бир ушундай случайларды айтып атат. Бир үй бүлөдө ошо күйөөсү атасы арак иччү экен. Анан караса эле мамиле дайым эле баягы чырчатак болуп жүргөн үй бүлө. Анан бул киши энелер менен өткөндө задание берет, ушул аларды аткарыш керек. Анан ошол энеси үйгө барып аткаруу максатында, ал тапшырманы аткаруу максатында жакшы сүйлөп чырчатак чыгарбай жүрсө, күйөөсү бара өзгөрүп, ошол аракечтикти таштаптыр да. Ушундай условия эмелер бар. Мен дагы айтып кетейин, биздин Баткен облусубуз миграция боюнча чоң койгой. Башка областтарга караганда эми биз көбүрөөк ички миграция жана тышкы миграция бизде көбүрөөк. Вот ушу энелер мектебиге катышкан аялдардын арасынан ушу миграция агымы да азайды. Алар ушунчалык баланын эрте жаштагы өнүгүүсүнө өзүнүн апасы, чоң энеси эмес, мына өзүнүн апасынын ролу абдан чоң маанилүүлүгүн түшүнгөндөн кийин көпчүлүгү баягы балдарын таштабай калышты. Бул абдан чоң өзгөрүүлүк. Просто бүт баарын айтып беришим келет. Да, ушундай абдан сонун. Да, эми программага ушундай да, программа абдан көп тараптуу, многогранный да. Анын ичинде баары бар. И маданияты бар, и психологиясы бар, и физиологиясы бар, и методдары бар. Болгондо да международный методдор. Ушундайдын баардыгы и өзгөчөлүгү. Аны эми вот как Сухомлинский айткандай, ата-эне бул өзүнүн баласы үчүн биринчи педагог ата-эне. Ата-эне өзү билбесе кантип, анда кантип педагог болот. Ошондуктан баягы ушул педагогикалык маданияттын көтөрүү максатында ушул программа жазылган. Ошол эми мазмун ушинтип эле айтып берейин. Анткени ал сиздин класс жетекчиңиз, сиз балдарыңыз канчанчы класста? Меники 2-чи, анан 7-чи класста. Ну вот, 2-чи класска да барасыз, 7-чи класска да барасыз. Анткени экөөнүн өзгөчөлүгү бар. 2-чи класска барган сиздин класс жетекчиңиз толугу менен ушул программа боюнча сиз менен иштейт. Ал жерде группа болуп интерактивдүү аябай сонун өткөрүшөт. Бир айда бир жолу 2 саатка келип бересиз, тапшырма алып кетесиз. Ошентип атып, сиз бала жөнүндө толугу менен мындай маалыматты аласыз да. Кантип балага жакын болуу, кантип баланы окууга ынтылуусун күчөтүү. Анан эми балким сиздерге Бишкекте бул актуалдуу эместир. Анткени Бишкек шаары өтө элинин билим берүүгө болгон мамилеси, социалдык деңгээли, анан ата-энелер абдан мындай кызыктар өздөрү, анткени өздөрү дагы абдан бардыгы көпчүлүгү бул билимдүү адамдар да. Вот Азыр мазмунда биздин Бишкекке абдан керек окшойт, анткени бул жерде бир жерде көрсөтүлүп атат, ата-энелер кайдыгер болот балдарына. Кээ бир ата-энелер вот гипер опека деп коет. Ошол гипер опекага да болбош керек деп ошону жазылып атат да. Анткени бизден айтып атпайсызбы, Бишкекке кереги жок болуш керек деп. Жок, бирок Бишкекте көп мамалар бар, ошол көп аябай гипер опека кылат да. Анан чындыгында баланын окууга, турмушка болгон кайдыгер мүнөзү ошондон да келет деп жазылып атат да. Ошол дагы как раз ошол метод Бишкектин апаларына да абдан эле. Да, талай күлайым, азыр Бишкекке келебиз. Мен балким деп атам. Мынчалык актуалдуу эместир педагогика жагынан ата-энелерди көтөрүү. Бишкектеги ата-энелерди, энелерди деп коелук. Айылда андай китеп, андай усулдар жок да. Эми биздин билим берүү мекемелеринде мугалимдерди чындыгында сиз жанагы айткандай күнөөлөйбүз. Күнөө аларда эмес. Анткени мектеп вот бул билим берүү деп бекер айтылбайт да, билим берүү мекемеси. Ал жерде билим алыш керек. И мугалим деген ал билим бериш керек. Тарбия деген ал үй бүлөдөн болуш керек. Бизде и тарбия, и билим берүү ошо мугалимге жүктөп койгонбуз. Ал туура эмес. Алар эмгегин чындыгында
күжүр менен эмгектенип, абдан эмгектенип иштеп жатышат биздин мугалимдер. Аябай аларга баарына таазим айтам. Эми, конечно, бул жердеги көп ийгилик ошолордун ийгилиги, ошолордун эмгегинин аркасында турат. Бирок ата энелердин, мына Гапар Маматкуловдун өзүнүн бир сонун мындай бир салыштырмалуусу бар да. Вот баланын бир канаты бул ата эне, экинчи канаты бул мугалим. Качан гана эки канат бирдей какса, ошондо гана бала учалат. Ал балапан болуп, ошо эки ата эне мектеп учурунда аны, мектеп учурунда эмес, төрөлгөндөн баштап, бала бакчадан баштап, мектепти бүткөнчө ошо эки канат бирдей ага кагып турса, ошондо гана ал куштар болуп учуп кетет чоң турмушка. Бул Бадамиевдин сөздөрүн айтып атам мен, анткени анын тренингтерине, сабактарына. Бул деле бул ыкманы сиз айтып атпайсызбы, 20 жылдан бери ушул мен батыр деп коем, анткени билим берүү жагынан биз аксап атканыбыз бул мындай азыркы биздин абал далил болуп турат, анткени могу дистанциялык окуу системасы бизге чоң таасирин тийгизди, негативдүү таасирин тийгизди десек болот. Анан ушу ыкманы киргизиш үчүн, муну караш үчүн, муга көңүл буруш үчүн бир эле кишинин күчү жетпегендиктен 20 жыл отурду да ушу методду кармап алып, анан өзүнүн акырын, жанакы сиз айтып атпайсызбы, эмеси шарты да жок болчу да. Шарты жок болгон убакытта деле бирок ал өзүнүн ишин акырын жасап келе жатыптыр да. Анан бирок силерге да ыраазычылык билдиришибиз керек, анткени силер ошону көрүп, ошо ыкманы деген чоң деңгээлге чыгарганыңарда бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени мындай айыл жергеси болобу, Бишкекте деле көп да. Өз оокатын жасап келе берет, бирок айтат өйдө жакачы, мына карабайсыңбы, мындай метод бар, ушу жаңы метод, ушуну киргизсек кантет деп отуруп калат да. Анан өйдө жакта деген бир министр болобу же президенттер деле мындай кайдыгер мамиле жасап коет да. Бар экен, жакшы экен, эми ошо менен жашай бер дегендей эле болуп атпайбы? Бирок ошого көңүл бурганыңар да бул чоң жетишкендик деп мен ойлойм. Анткени сиз ушу губернатордун орун басарысыз. Сиз деле буга көңүл бурбай койсо деле болот болчу да, өзүңөрдүн мындай биздин атка минерлер кандай отуруп алып эле өзүнүн жумушун ошо креслода отурсам эле, ошо креслода эле отуруп, анан аман эсен чыгып кетсем эле деп ойлонушат да көбүнчөсү. Мындай иш жасабай, оокат жасабай, эл менен аралашпай, жанагы сиз айтпайсызбы, ата энелер менен кезигип келдим депчи. Алар менен деле көп кезигишпейт да. Мына министрлер деле отурушат. Азыр барыш керек да, жаңы министрлер барып текшериш керек да, эмне бар менин мекемемде, эмне кайсы система менен биз окуп атабыз, кайсы система чын эле эффективдүү, жанакы азыр билим берүү министри да жаңы келбедиби, ал деле караш керек да. Бирок мен ойлойм, ушу силердин да эмгегиңерди биз да баалап коюшубуз керек, анткени силер болбосоңор биз бул жөнүндө билбейт болушубуз керек да. Сиз бул тренингке келип, өзүңүз мындай айткан эмессиз да, мен ушундай ыкма боюнча, мен метод боюнча мен айтып берем депчи. Бирок азыр келип ушу жерге айтып берип атканыңар деле бул чоң жетишкендик деп мен ойлойм. Кайрылайым, мен как раз ушуга көңүл буруп. Да. Рахмат. Негизи биз ушул системалуу, азыркы айткан жыйынтыктар областтын деңгээли, билим берүү деңгээли көтөрүлгөндүн бир, конечно, бунун артында чоң эмгек турат, мугалимдердин эмгеги. Анан ушул методикаларды уюштуруу жагынан биз ушул жергиликтүү бийлик колго алдык. Зам аким, вице-мэрлерге баарына аябай ыраазычылык билдирем. Биздин областта 3 район, 3 шаар бар. Ошондой эле билим берүү тармагындагы бөлүмдөрдүн башчылары. Ошолордун жардамы менен биз ушул жана айткандай график менен анан салттуу түргө киргиздик. Биз жылында областтык энелер мектеби, энелер конференциясын өткөрөбүз. Жылда, 3-чү жылдан бери областтык. Анан ушуну республикага жайылтуу максатында, таанытуу максатында 2018-жылы апрель айында, эми билесиздер, биздин брендибиз Айгүл гүлдөгөн убакта биз ушуну республикага таанытуу үчүн
жети менин коллегаларым да, бул зам губернаторлар 7 областтын. Ошондой эле 40 райондун, 30 шаардын бардыгынын зам акимдери, вице-мэрлерин жана билим берүү мекемелер, билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары да, агроном району деп коебуз го. Ошолордун баарын чакырдык. Жана ошол Кыргызстандагы педагогикалык университеттердин ректорларын жана ошол педагогикалык чөйрөнүн корифей профессорлорун чакырдык. Вот Каниметов, Зулумбетов, Зулушев, бир нече профессорлор келип берди. Конечно, бул ошолордун баарын чакырып биз чоң эл аралык форум өткөрдүк. Эл аралык дегенибиз анткени биз жаныбыздагы коңшу Тажик Республикасы жана Өзбекстан Республикасындагы жетекчилерин жана билим берүү тармагынын жетектеген жетекчилерин чакырып, ушундай эл аралык чоң форум өткөрдүк. Ошол коомдогу жаштардын билим, тарбия сапатын жакшыртууда энелер мектебинин орду жана маанилүүлүгү деген абдан чоң форум болду, абдан сонун болду. Бүт чакырган биздин конокторубуз келип берди. Албетте бул Кыргызстанын билим жана илим министринин колдоосунда болду. Ошол стат катчысы Ташиев өзү келип берди. Анан ошол жерде декларацияны кабыл алдык. Биз ошол Баткенде жүргүзүп аткан иштерди докладтар аркылуу таныттык. Анан ошол декларациянын чечими менен ушул ыкманы, эми буну азыр биз кыргызский модель дейбиз, ал убакта биз Баткен моделин билим берүү тармагына таасир эте турган энелер мектебин деген программаны как модель катары республикага жайылтууну чечим алдык. Ошодон кийин эле бир жумадан кийин биздин агайыбызды, авторду, менин коллегам Жаркын Бешимбаевдин Нарын областынын зам губернатору бир жумадан кийин алып кетип, өздөрүндө баштады. Ысык Көл областында Эльвира Валентиновна, Чүй обласы, Ош шаары, Ош обласы, Жалал-Абад ушинтип атып, азыр биздин ошо энелер мектеби Мадаминовдун и китеби, и программалары, и шакирттери, и негизи мындай бир кандайдыр идеясы республиканын бардык бурчундарында азыр жайылып, кеңири уже бул программаны таанышат и азыр өткөрүп атышат. Даже Бишкекте дагы менмин деген күчтүү мектептерде дагы бул лекциялар өтүлгөн. Анан анча-мынча мектептер өткөрүп атат. Ошондуктан вот жана сиз айткандай бул министрликке дагы мен жакында бир онлайн совещаниясына катыштым. Ошол жерде да аябай кубандым. Азыр Кыргызстанын билим жана илим министрлигинин программасына ошол балдарды колдоо жылынын алкагында энелер мектеби, Баткен областынын энелер мектебине киргизиптирлер. То есть министрликке дагы бул азыр эми колго алды. Бул абдан жакшы экен. Да, жакшы. Негизи сиз айтып атпайсызбы, биздин Баткендин бренди айгүлгүлүү депчи. Баткендин бренди эми билим берүү революциясы деп киргизип деле койсо болот экен да. Анткени чын эле мындай уникалдуу билим берүү системасы бизге керек. Биз бир ушу билим берүү системасында бир чоң бир революция жасабасак болбой калды. Анткени биз мурунку ыкма менен иштеп келатып, мурунку ыкма менен биз ушу билим берүү системасын алып келатып, азыр кичине мындай аксап атканыбыз да көрүнүп турат да. Ошо анан жыйынтыктуу сөзүңүзгө убакыт бар. Эми сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздер аркылуу дагы ошол биздин жасап аткан иштерибиз калын калкыбызга жеткирилип, биздин ушул агайыбыз, уникалдуу агай, биз легендарный агайыбыз деп айтабыз, аябай сымыктанабыз Гапыр Маматкулович менен. Ошонун программасы кеңири элге жетип, бир жакшы дагы биз мындай самай болот деп ойлойм. Бул деген анткени биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө бир чоң салым кошот деп ишенебиз. Эми негизи мына агайдын өзүнүн дагы көп сөздөрү бар. Энелер мектеби. Бул бир эле билим берүү тармагында эмес. Биз азыр эми билим берүү тармагынын гана мен сиздерге натыйжаларын айттым. Мен как социалдык тармакты жетектеген жетекчи катары айтып кетейин. Ушул программа аркылуу бизде көп нерсе өзгөрдү. Башка жакта дагы мисалы азыр коомубуздагы терс болгон көйгөйлөрүбүз, как зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулук, мектептеги рекетирство, анча-мынча вот хулиганство и так далее, да, вот ошондой кылмыштуулук жактан дагы бул деген айтып кетиш керек. Ошондой жактар дагы кескин азайды. Анткени энелер мектеби аркылуу
үйдө эми мына региондорду өнүктүрүү дейбиз. Регион эмнеден турат, өлкө эмнеден турат, үй бүлөдөн турат. Ар бир үй бүлөдө өнүгүү болсо, регион өнүгөт. Ошол ар бир үй бүлөдө эми апада, өзөгү апа десек болот. Апа жакшы болсо, эне жакшы болсо, ошол үй бүлөдө дагы багыт, климат жакшы болот. Анын балага болгон мээрими, балага болгон көз карашы, жанагындай жакшы тарбия берсе, ошондуктан мындай эне жакшы, эне оңолсо үй бүлөдө ушул программа аркылуу анда өлкө өнүгөт деп ойлойм да, эл оңолот деп. Эне оңолсо эл оңолот, эне өнүксө өлкө өнүгөт деп мен я это хочу даже мындай более глобально алсак болот да бул теманычы. Бунун философтук эгер мындай бир терең чукуп мазмунуна келгенде өтө бул мындай бир азыркы биздин заманыбыздын талап мындай учурубуздун өнүгүүнүн жолунун бир мындай бир өбүлгөсү болот деп эсептейм да. Ушундай жагы. Ошондуктан силерге ыраазычылык билдирем. Ушул мына эми билим министрлиги дагы бул программаны таанып, алар дагы уже колдонуп киргизип атат, как модель катары алган. Анан башка областтарда бизди колдоп, алар дагы жүргүзүп атат. Буюрса, мен ишенемин. Билим аркылуу биз Кыргызстан жакынкы 10 жылдарда мындай өзгөчө жолго, өзгөчө деңгээлге чыгабыз. Буюрса деп үмүттөнөлү. Ушу жакшы нота менен биздин программабызда жыйынтыктайлы. Сизге чоң ыраазычылык билдирем. Ушу Баткенден бери келип, бизге ушу система боюнча, ушу метод боюнча айтып бергениңиз үчүн аман эсен жетип алыңыз. Келип туруңуз Бишкекке келгенде биздин эшигибиз дайыма ачык. Рахмат сизге да. Рахмат сизге да катышканыңыз үчүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул ток-шоу кыйын ток-шоусу болду. Биз бүгүн билим берүү системасындагы революцияны талкууладык десек болот. Мен ойлойм, силерге да бул өтө маанилүү болду, өтө кызыктуу болду деп ишенем. Ошо менен биздин программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.